2018 жыл региондорду өнүктүрүү жылы. Ага утурлай жыл жаңыргандан бери бир нече иш-чаралар өткөрүлүүдө. Алсак, айыл аймактарында жашаган жаштардын иштерин илгерилетүүгө спорт тармагын ири жайылтуу боюнча маселелер каралууда. Ага тийиштүү Чүй областтык администрациясында жыйын өттү. Ал Саамалык мамлекеттик жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги менен бирдикте Чүй областынын жетекчилик тарабынан уюштурулган. Региондорду айланып, аймактарды кандай иштеп атканын билип чыгуу максатында биз жумушчу топ түзүп, региондорду ошол айыл өкмөттөрдү кыдырып баштадык. Чүй областынан ошол 8 районду айланганга аракет кылдык. 2017 жылы биздин агенттик тарабынан 2 чоң программа иштелип чыгып, өкмөттүн чечими менен кабыл алынган. Ал спорттук Кыргызстан 18-22 жылга чейин, андан тышкары жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча 17 жылдан баштап 20 жылга чейин программа бекилген. Жыйындын алкагында Чүй облусунун аймагында жашаган жаштардын активдүүлүгүн өрчүтүү, аны менен бирге алардын идеяларын мамлекеттик деңгээлде ишке ашыруу экенин Чүй облусунун өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ализа Солтонбекова билдирди. Ошондой эле анын айтымында Чүй региону боюнча айылдык кеңештердин басымдуулугун жаштар түзөрүн жана алардын регион үчүн кошкон салымы зор экендигин баса белгиледи. Жаланганда жаштар көбүнчө, ошондой эле айыл өкмөттөрүбүздүн башчылары, службалардын жетекчилери, ар кайсы тармактардан. Мындан тышкары дагы айылда бизнес тармагында дагы абдан жаштар көп экен. Алар бүгүнкү күнү ошо өзүнүн айылын өнүктүрүүдө да чоң салым кошуп келип атат да. Ошонун баардыгын биз башын бириктирип, Чүй облусунда бир жылдын ичинде 4 чоң слет өткөрүлөт губернатордун катышуусу менен. Эң биринчи слет ошо жуманын аягында ошо лыжа тебүү базасында ошо жерде өткөрүлөт. Ошондой эле областтын жаштарын туура сергек жашоого үндөө үчүн региондун спорт тармагына дагы көңүл бурулду. Чогулган Чүй тургундары учурдан пайдаланып, спорт жаатындагы жетишкендиктерин жана көйгөйлөрү тууралуу билдирүүгө жетишти. Жакшы экен. Эми кыйналыштар болот. Бул зам губернатор айтып атпайбы? Да, өзгөрүү эмелер болот. Ошо менен биздин менталитетибиз да башка. Биздин спорт тармакчаларынан 2018-2022 жылга карата календарный план иш жасалды. Жана ошондой эле биз өзүбүздүн управление жагыбыздан ошондой календарный план иштелип чыкты уже. Анан көчмө жыйындын бирден бири себеби что райондорду кыдырган ошол стратегияга кандай максат менен, кандай багыт менен, кандай кылсак оң болот, ошол эле жергиликтүү райондордо иштеген тренерлер, машыктыруучулар менен өзүнчө ой бөлүшүп атат да, кандай кылсак может жакшыраак болот, келерки олимпиадага даярданууга. Анан белгилей кетсек, жаштар иштерин алдыга сүрөө боюнча мамлекеттик жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги тарабынан бир нече жыйындар өткөрүлүүдө. Айыл жергесиндеги бул тармактын жалпы маселесин, көйгөйүн анализдеп, соңунда тийиштүү иштер жасалаарын Мирлан Парханов белгилей кетти. Жанар Эсенова, Шухрап Абдыгапар уулу, СТВ.